Bütün var. 13 bin euro. Moğol'e aktar be, Maratoni deyip kaldık. Bu yerden daha kalgan katkan malumattарды aldım toluk. Аңға жетіп тұрамыз, бирок ақиқаттыққа жетпей келатабыз, туурабы? Түз жерден жоқ bu бұл жерден. Мына то біздің 90 Pasport, tek pasport yok. Tural, kança yıl oldu? СМБ, прокуратура, архитектура чечип бергиле. Областың чечимин чыгаргыла, районду чогулткула. Ушул элдин көйгөйүн, кудумдардын көйгөйүн Бардығын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында. Мына 18 миң кызматыңарга кыянаттык абал менен мамиле кылганыңар үчүн 3 yıldan beri bir çekilmeden көйгөйдөн атат. Бул акор. Биринчиден, мына ушул жердеги жашап жаткан Акордо 3 конуш туурабы? Туура. Анан урматтуу Садыр Нуркочович дагы министрлигинин бардык техникасын киргизип, ошондо да саботаж болуп баягыла мына бул жерде өзүңөрдүн эле районуңарда окуйт балдарыңар. Ошого чейин сиздердин 20 жылдан бери 16-17 жылдан бери чечилбей келаткан маселе. Бардык сос объектиңердин баарын чечели, андан кийин анан карайлы. Заматим бар. Эки заматимди ротация кыласыз. 3 бала акча түшөт. Аны биз АКСтен звонок болуп атат. Мына ошолордон коркот. Аксакалдарыңар, айрыкча азыркы чыгып сүйлөй тургандар силерге. Падышалар өлүшпөйт дейт. Садыр, инем кагылайын. Калкыбыз көп болгондугуна байланыштуу бизге бүгүнкү күн андан кийинки немебиз кайрыла турганы 18 гектар мамлекеттин ФПСке бөлүнгөн жер шаардын чети менен эле түндүк тарабыбызды Şurada duran kançalan adamlardan ölmeyin деген söz менен ушул карапайым элге китептердин чыгуусун тездетип колуна карматуусун өтүнүп эртерээк берилишин өтүнөт элек. Географиялык абалын алганда Акордо 3 шаардын чети менен эле түндүк тарабыбызды темир жол кесип турат. Ал эми чыгыш тарабыбызды бир 500 метрлик гана шаардын тилкеси ошол аралык кесип отурат. Бизди ошол шаардын аралыгына каратып, шаарга каратып берсеңиз деп өтүнөт элек. 18 гектар мамлекеттин ФПСке бөлүнгөн жер тилкеси бар. Ушул жердеги карапайым эл үчүн социалдык абалын жакшыртуу максатында, ошо биздин проблемабыз чечилүү максатында ушул жерди 18 гектарды толугу менен соц объектиге калтырылды деп жана китебин чыгарып берүүңүздү өтүнөт элек. Кимде ким эгерде коррупцияга аралашып, ошо коррупция ош жерден акча жейин деп мына райондун жетекчилери көбүнчө кылган экен. Госрегистр кылган экен, кадастр, архитектор мына ушулардын баары. Акимдер дагы аралашып кеткен мурдакы. Ошонун бардыгына иш териштирүү иштери жүрөт. Жүрүп, анан сотко барат, сотто жетип, сотто маселеңер чечилет. Бердиңби 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди. Документин дагы кошо бер. 1 жыл айланбай документин бер. А бербесең анда жазага тартыл. Анда мыйзамсыз бердиңби? Анда значит жазага тартылыш керек. А элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин бергиле тех паспорту менен. Бул жерге эмдиги жылдан баштап Кудай буйрса 3,5 миң окуучулук мектеп түшөт. 3 бала бакча түшөт. Аны биз көзөмөлгө алып салдырып беребиз. Анткени 1 жыл 1,5 жылда мектеп бүтөт. Бала бакча дагы бүтөт. Маршрут боюнча, шаарга каттаган боюнча 1,5 миң автобус алып берели деп атабыз шаардын ичине. Ошондо маршруттар бошойт, өзүлөр эле келет силер тарапка, өзүлөр эле. Мүрзөлөр боюнча, мына губернатор 1 айдын ичинде чечип бересиз. Эң көп болсо 1 ай. Мисалы, түз жерден жокпу бул жерден. Мына тоо биздин 94% территориябызды тоо ээлеп турат. Этегинен бергиле жана Байтикте бар го. Ошондой жерден чечип бергиле. Областтын чечимин чыгаргыла, районду чогулткула, госрегистрди баарын чогултуңуз, архитектурду чогултуңуз, баарын чогултуңуз дагы чечип бериңиз. 1 айдын ичинде чечип бересиз. Ушул райондун өзүнүн жери болгудай болсун. 1 тыйын албай көмө турган. Биринчи кызыл китебиңерди, тех паспортуңарды, анан бардык сос объектиңердин баарын чечели, андан кийин анан карайлы. Барын эле бүгүн азыр чечип бер деп мени кыйнабагыла. Бир заматта чечилбейт. 30 жылдан бери, 20 жылдан бери чирип бүткөн системаны четинен мына иреттеп коюп келатабыз. Шаарга карай турган
карап турган бүгүнкү күндө бардык жаңы конуштардыкы мыйзам менен жогорку кеңеште каралып атат. Ал дагы чечилет. Кудай буйрса апрель майга чейин бүт баары чечилет. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкө акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Садыр, инем кагылайын. Сен элге жакын экенсиң, жерге жакын экенсиң. Бир жылдан бери тытынып иштеп жүрүп атасың. Көптүн көзү көрөгөч. Шибегени капка ката албайсың. Элдин баары көрүп жүрөт. Сенин душмандарың абдан көп экен. Өзгөчө шайлоо кампаниясында ушундай кампанияда ушундай башталды. Уюшкандык түрдө каралуу башталды. Биз ага ишенбейбиз. Себеп дегенде мында элдин burada çoңдор келгенде дайындалып туруп, сен сүйлөйсүң, бул сүйлөбөйт деп турган чакырчы. Мына сени кагылып кетейин. Элди бөлбөй, ак карага бөлбөй, бардыгын алып келип, бетмандай келип атканды дала жолу көрүп, ыраазы болуп атабыз кагылайын. Жана аксакал башында чыгып туура айтып кетти, душмандарың көп экен деп. Менин душмандарым бийликте эмес, карапайым элдин алдында арасында дагы бар. Мына кечээ бир эле мисал келтирели, көмүр боюнча. Бир ай какшап сурандык. Ай түшүргүлө, бир машинеден бир 10-15 миң таза киреше тапсаң деле жетет деп. Жок, сөзсүз $1000 таза киреше табыш керек экен. Анан айлабыз кеткенде өкмөт колу калып туруп, анан мына 3000ге түшүрүп салдык. Ишсиз калышты баягылар бир 100 водитель, 200 водитель. Ушундай дагы болуп атат.